Assalamu алейкум, урматтуу Сооронбай Жээнбеков Шарипович. Көптөгөн өлкөлөрдө биздин жарандарыбыз Кыргызстанга келе албай, кыйынчылыктар башына түшүп жатканын билебиз. Алар аэропорттордо, вокзалдарда жана башка бир мекемелерде калып, ошол жерлерде азык-түлүктөн сатып алып, же болбосо жака белдеги квартира менен сүйлөшүп ошол жерде күн көрүп жаткандыр балким. Бирок минтип талаада калып кеткен, күнүмдүк жашоосуна керектелүүчү азык-түлүккө мүмкүнчүлүктөрү жок болгон жерде талаада калып кеткен мусулман бир туугандарыбызга ким күйөт? Жок дегенде мына ушул инсандарга жардам берели. Мына бул бир туугандарыбыздын зарына көңүл бөлүп койсоңуз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Ассаламу алейкум кыргыз элим, кандайсыңар? Бир туугандар жакшысыңарбы? Бүгүн 07 2020 7 май. Мына кыргыздар жанагы Оренбург обласында калып кеткен кыргыздар. Кыскасы же ары эмес, же бери эмес боло албай орто жолдо калып кетти. Же аяк өтө албай атабыз, же бияка кете албай атабыз. Же тамак аштан жок, ээн тала, суу жок деген. Эчтеке жок. Барлыгын курсактар ач, жегенге эчтеке жок, нан жок же башка нерсе жок. Туугандар, бийликтегилер карап койбойсуңарбы? Биякта бир 80 адам бар, 80 адам бар, бийликтегилер. Биякта жата бербей карап койгулачы. Мына туугандар ар эле болду, карап жардам болуп. Койбойсуңарбы? Жатыштарын карагыла, ээн тала, же аяк эмес, же бери эмес кете албайт да. Хостелде жаткандар да бар. Аякта жанагы аэропортто күткөндөр бар, канча бир. Хостелде 1,5-2 айдай жаткан адамдар бар. Бияка келгенде жанагы аэропортто бар 5-6 күн, 7-8 күн жаткандар дагы бар. Бүт бары чогулушуп келгендер. Келип биякта Оренбург шаарына келиштилер. Келгенде ошол жерден постон тосуп, же ары эмес, же бери эмес кете албай калгандар. Сууда жок, нанна жок, эчтеке жок. Талаада калдылар, кыргыз эл, талаада эле калып карбалдылар го. Мына карагыласыңар, мына. Биякта эжелер ыйлап атат, алып кеткиле. Мына эжелер ыйлап атат, ыйлап.